Kançalık, жақсы, көріштер жана мұғалімдераларды қандай бағалашты ошоны сурап алса. Бизде чогуу бөлө болду. Курдаштар, узак болсун бул сапар, кылым бүтүп дүйнөдөн жок болсок да, кайра кайтып жолугушчу күндөр бар. Менин күнүм күнбөсүнө түңүлбөйт, толкун урса атайысына сүрүлбөйт, тирүүлүктө жоктугуна жол бербей, жер түбүндө чилисе да бир гүлдөйт. Мынакей балдар, ырымда айтып тургандай эле, силерге окшогон окуучулар, студенттер, баары ушу окуучулар эскерип атканда, неменин Алпы Осмоновдун кайрадан тирилгени, кайрадан ошо бир гүлдөгөнү болуп эсептелет. Чындыгында Алпынын ар бир ырына сүңгүп келип окусам, эч бир акын жазып, акынга теңегис ырлары бар экен. Алпыны канчалык айтсак дагы түгөнбөйт. Бирисинин туган күнүнө, бирөөсүнүн туулган күнүнө карата ушул күнүбүз 10 күндүк белгиленип турат. Мына ушул 10 күндүктө биз жалаң ушуларды окуп үйрөнөбүз. Балдар, Алпы Осмонов биз эч убакта биздин поэзиясын эч убакта Алпысыз элестете албайбыз. Алпы биз үчүн поэзиянын мунарасын аябай жыртылбас поэзиянын мунарасын тіктіріп кеткен. Анда балдар Алпы Осмоновдун ырларына биз аябай 5-класста сүйүп ырдап айтып жүргөн ырларына көңүл бура кетейли. Кана Жасмина. Күн нуру тегиз бизге мейрим чачат, тоо борлоп төмөн карай булут камап, түшүрүү мол болсун деп тилеп кылып, акчаңды бир катар күндө самат. Неге кечигет? Эсимде бир жолу эмес нече ирет, бул айда тоо борунан гүл терчелек, а быйыл күн жылубай жер тегиз кар, шумдубай неге мынча жаз кечигет? Ал дене алмаштырсаң ондай, өзгөрбөй келе берип ар бир жылы, же биздин каршы келип бактыбызга алсырап жол жүрө албай чарчадык. Балдар, Алпы кайсы жерде түрөлгөн экен? Ким айтып кое алат? Баястан айтчу. Алпы Осмонов Чүй областына караштуу Панфилов айылында түрөлгөн. Катталары, Панфилов районунун катталарын айтып. Алпы жөнүндө дагы Адамзат жүрөктүн соосу жүн суулардай шырылдап, агып турса мал кечкис жашыл аралда. Көк акчадай өндүрүн астына суу. Жүрөктүн соосу жүн суулардай шырылдап, агып турса мал кечкис жашыл аралда. Көк акчадай түгөнгөн азбас болсун деп ичирер элем, өзүм ичпей ичирер элем адамга. Кеткен кетти, өткөн өттү бирдеймен. Кештим дайра, агымынын миңдейин, кемибеген кенчекең тирүүлүк, кенч дебесем ананан энедей. Кыйын үшүрсүң, кышта каттуу борон улуп каруу, сугумду өз мойнума алайын, сени жол карайын токтой турчу ата жор, жол карайын токтой турчу ата жор, жол карайын токтой турчу ата жор. Ошол жылы кам күтүп, кайра күч алып жашагандай сеңсерип, шамал тийгенде бузактарган ак серибират. Алма гүлдөгөндө абада, көк кашка булактай тунукталып, не бир таза болот эмеспи. Ушинтип отурганымда
Көчеден пошточу темир шал кирип келип калды. Арба толгонай деп анча сөзгө келе бербей, сага кат бар беле дегендей шашылып, сумкасынан тарып кат берди. Кимден экен десем, Майсалбектен көрүнөт деп. Сүйүнгөнүмүн демейде Майсалбектин каттары 3 бурчтуу болчу эле. Бул жолкусунда басма менен басылган сырты калың атлет кагаз экенин капарыма деле ала бербептирмин. Ушул маалда бутун сүйрөп балдакчан Бектурсун кирип келип калды. Майсалбектен кат келди. Бери олтуруп окуп бере салчы десем, кол калтырап, катты араң ачты да окуй баштады. Апаке, ак сүтүңдөн айланайын апаке. Мен сен кандай киши экениңди билбесем, бул катты жазбайт болчумун. Мен сенин акылмандыгыңа, кайратыңа, сенин күчүңө ишенип жазып отурам. Ошентсе да, эмне деп түшүндү? Эмне деп айтуума сөз таба албайм. Ага кандай акбаратты тиктеп отурар экенсиң. Акыр түбү, менин кылган ишимди туура табарсың. Ооба апа, туура табарсың. Сөзсүз туура дейсиң апа. Ал эми менин айтарым, согушту биз тилеп алган жокпуз. Бул көптүн башына түшкөн кыйын иш. Бардык адамдарга балтар болгон зулум күч. Биз аны менен күрөшпөй кое албайбыз. Ал үчүн жан берип, ал үчүн кан төгүп, аны жок кылып, кыйраттууга милдеттүүбүз. Антпесек, биздин адам деген атыбыз өчөт. Мен өзүмдү согушта жүрүп, элди көрсөтөйүн деп эч качан эңсеген эмес элем. Мен өзүмдү эң бир асыл, эң бир жөнөкөй ишке, мугалимдикке даярдап жүргөм. Заманым ушул. Балдарга тамга таанытып, окутуунун ордуна куралга жоокер болдум. Ал Османов менен чыгыс айтмачыктан андан деп адабият күнү деп белгилеген. Şu iki çoğun dalgaların normatına ve siz de bakın bana bir yerinde hiç yok. Bak, ben yerdeki yap. Ay, Subay, karaçı, kандай sonun табылжыгантан. Ооба десең, ана биздин да торгой сайлады. Көмөкөйүңдөн айланайын тургуюм. Субан, кандай дейсиң биз бактылуу болобуз, Албетте токон, жер суу элге тең болсо, биздин да айдоо жерибиз болсо, биз дагы эл катары жер жыртып, кырман бастырып, эгин сепсек, бакыт табай ошол, андан артыктын кереги эмне? Токон, дыйкандын энчиси сепкен эгининде. Ооба, басында биз жүрө бербей бат-баттан ишибизди кылайлы. Кыргыз элинин Озеки казынасынын ар бири зор дүйнө, көргүз байлык. Бул өңүрдүн чыныгы баркы ишенимде, баркысы да ишенимде. Мындай болгон кездерде ал эми кандай чечим чыгарышыбыз керек? Тил улуттун кайгырса кайгысы, кубанса кубанчы, тилсиз улут болбойт. Evet, akvaryum bayanı. Субанкул менен толгондой иштери менен тиңдиктери менен жаңы мезгилге жетилди. Үч эркек балалуу болушту. Майсалбек, Касым жана Жайна. Толгондой эне болуп, эне мезгилине өтүп жатты. Субанкул болсо айылда биринчи болуп трактор үйрөнүп трактор айдады. Майсалбек болсо атасынын жолдоп комбайн үйрөндү. Майсалбек менен көбүрөөк сыймыктанар эле. Жайнак болсо шайыр жигит болуп өстү. Ошентип көп өтпөй булар келиндүү да болушту. Булардын үй бүлөсүн толуктап Айман аттуу кыз келин болуп түштү. Кийин бат эле согуш башталып, Касымды, Субанкулду, Майсалбекти, Жайнакты баарын согушка узатты. Элдин арасында тынымсыз согуштан кара кагаз келип, өкүнүктүү
күнәңіз көбейіп жатты. Ошондой күндөрдүн биринде Касым менен Субанкулдар да карап калгыс келди. Азима келгиле. Тоғынайдың қалап қандар. Амно болса Исмайылдың өзінің чынығы бекінген емнесіге бөбір екен. Қайсы шығармада не? Бөбір шығармасында екен. Бұл чо? Бөбір тұтналар екен. Негізі қалғандарын түшінеді екен десе, ада жақсы, Шыңғыс Айтматов жөнінде қаншалық айтсақ дағы түгілбек Шыңғыста. Сойыл, таңсыл, ұрышша адамға келе алып кел бақанды, жоғысым алып кел сойыл дегендей нәрсе екен. Адамға түйі жоқ деген. Ана, темірған. Adamdan tüyü yok değil bu, kedi adamdı aytsam. Kedi adamdı aytsam. Ürtіп төлген дегенде, кім айтып қойып? Жасалған жартылау. Жасалған аманды айтады екен, жартылау. Алақ қол дегенде ше, қаракен. Алақ қол деген екінші көрттің батма? Әділетсіз қалыс емес деген. Өзім жүйе деген. Томықтай дегенде? Томықтай бұл ішіне келген. Томықтай бұл тұрады. Алды Ошол ачыкса канчалык деңгээлде өттү, окуучулар жакшы активдүү катыша алды, ошол боюнча айта кетсеңиз. Бүгүн кыргыз тили боюнча 2 ачык саат болду. Биринчиси Бегмай эжекебизге, экинчиси Фатим эжекебизге. Биз күткөндөй сабак өтө жакшы деңгээлде болду. Эжеке саатын өзү киши эжеке тажрыйбалуу мугалим. Сабак көп турду, көп пландуу болду. Көрсөтмө каражаттары да аябай жакшы талаптарга аткарылды. Окуучулар мына кичине шандуураак катышып берсе болмок деген сунуштарды айтты. Негизи сабакка беш койду. Мантага иштериңизге ийгилик каалайбыз. Sorunuzga cevap veре kеттіңіз. Açık saat туралы айта кеттіңіз. Şu açık saat hazır Satuvallı Farida Jeke 9. haftasında Samançı'nın yolu Çınız Aytmatov'un çıkarması boyunca açık saat öttü. Sabah yollantığı dengelde ötüldü. Бирок şu балдардан сурап кететилер, окуучуларыбыз бир аз пассивдүү болуп турса, активный болуп турса, себеби Чыңгыз менен Айтматовду дүйнө эли тааныган жазуучу. Ошондуктан мен окуучулардан сурап кететилем, Айтматов жана Осмонов жөнүндө кеңири маалыматтарды алышса деп ойлойм. Балдарга эжекеге ийгилик каалайм. Рахмат, эжеке, сизге. Açık saat en yaxşı oldu. Bana şunçalık жақсы даярданышкандарга чоңуйтмакчылар тең өткөрүшкөн буга архитектурдагы самбурду чоңгай ачык саатта көп өткүчтөргө аткарыштыгына жогорку чеберчиликке аткарышты. Дайыма балдарга өмүрү узун болсун, ден соолук болсун, эжеке дайышы ийгилик каалайм. Жакшы. Açık saatte qanday ko'rinishlar bo'ldi? Sen qaysi ko'rinishlarga qatishding? O'sha bo'yicha ayta ketsang. Açık saat жакшы өттү. Биз Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу темасында болдук. Каерде? Ал Осмонов жөнүндө дагы башында эскере кеттик. Чыңгыз Айтматовдун Саманчынын жолу бул согуш темасында өткөн согуш эмесинде жазылган чыгарма. Мен бул чыгармада Долгонайды аткардым. Субанкулдун жубайы. Жақсы. Hazır sizге açık saat өттүңөр. Бул açık saatта эмнеге барды, кандай көрүнүштөр көрсөтүп ошондо айта кетсиң. Мен азыр ачык саатта Майсалбектин ролун аткардым. Мен ошол Майсалбектин ролун жакшы эле деңгээлде аткардым. Жакшы. Саламатсызбы эжеке? Сиздин бир нече суроолоруңузга жооп бере кеттиңиз. Açık saat кандай өттү жана ачык саатыңыз өз максатына жете алдыбы, ошол тууралуу айта кетсеңиз. Açık saat men oyunda жақсы өттү. Окуучулар анча-мынча жерден мүчөмүштүк болуп калды. Окуучулар максатыма жеттим.
учурда ошол адабияттын 10 жылдыгына карата Алып Осмоновдун ырларынан 4 сап айта кетсеңиз. Keştin bayra ağının önündeyim, kimi bileyim genç gençleri şamanı bileyim, kaydan çıkıp kaçan gelin cebi, soğuk. Sizce en